АКШ менен Израилдин чабуулунан Иранда кеминде 555 адам каза болду. Бул тууралуу Ирандын Кызыл Жарым ай коому билдиргенин Орусиянын РИА Новости басылмасы жазды. Учурда 131 шаардык ооруканага кол салуу болуп, тилекке каршы 555 мекендешибиз каза болду деп билдирген аталган коом. Мындан тышкары 100 миңге жакын куткаруучу жабыркаган. Учурда кол салуу болгон аймактарга үзгүлтүксүз гуманитардык жардам көрсөтүү уланып жатканын белгилүү болду. Бишкекте 5 айлык кызы менен иштеген курьер келинге батир берилди. Бишкекте 5 айлык кызы менен курьер болуп иштеп жүргөн Байыркан Кутбек кызына мамлекеттик ипотекалык компания батир берди. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык 30 жаштагы келин күйөөсүнүн зомбулугуна кабылып, коргоо орден алып, кризис борборуна баш калкалап жүргөн. Келин төрөгөндөн 4 күн өткөн соң эле иштеп баштаганын билдирген. Мындан тышкары коомчулуктун колдоосу менен анын банктык эсебине 1 миллион сомдон ашык каражат чогулган. Баткенде кыргыз-тажик чек арасын тосуу иштерин улантууга старт берилди. Бүгүн 2 мартта Баткен районунун Уч аймагында кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын тосуу иштери башталды. Бул тууралуу президенттин облустагы өкүлчүлүгү билдирди. Маалым болгондой, мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Абдикарим Алембаев тосуу иштерин улантууга старт берди. Курулуш иштерин жүргүзүүгө мамлекеттик чек ара кызматынын, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, коргоо министрлигинин жана ички иштер министрлигинин аскер кызматчылары катышууда. Сауд Аравиясында учурда 5 миңдей кыргызстандык кичи ажылыкта жүрөт. Сауд Аравияда учурда 5 миңге жакын кыргызстандык зыяратчы ажылык сапарда жүрөт. Бул тууралуу Кыргызстандын консулу Нурсултан Орунбаев маалымат жыйында кабарлады. Анын айтымында, мекендештердин бардыгы мейманканаларга жайгаштырылып, керектүү шарттар менен камсыз болгон зыяратчылардын коопсуздугу көзөмөлдө болуп, уюштуруу иштерине тиешелүү кызматтар тартылган. Консул ошондой эле эвакуация боюнча азырынча эч кандай расмий кайрылуу түшпөгөнүн белгиледи. Анын айтымында, дипломатиялык өкүлчүлүктүн кызматкерлери ажылыкка барган жарандар менен тынымсыз байланышта болуп, кырдаалды көзөмөлдөп турушат.